Assalamu алейкум, Садыр мырза. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Бар болуңуз. Биздин Калем YouTube каналы Собол программасы ар дайым билим, маданият, руханият тармактарын талкуулайбыз жана багыттайбыз. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Рахмат. Адамдын ой жүгүртүүсү, ичиндеги бир күйүтү, чагылдырылган бир сонун чыгарма интернет баракчаларында чыгып жүрөт. Бирок ошол баракчаны көптөгөн жаштар сурашат да, бул кимдин ыры, бул кантип чыгып калган. Анан ошол чыгарманын автору менен бүгүн жолуксак, сүйлөшсөк, ошол авторго бир суроо менен ошону чечмелеп берсе деген багытта келип калдык. Бар болуңуздар. Бул мен бир 6 сап ыр жаздым эле. Ошол коомчулукка жеткиликтүү деңгээлде тарап кеткендиги автор катары мени өтө чоң кубанычка бөлөдү. Ал эми алгайсыр деп турган көрөрмандарга дароо эле окуй кетейин. Адам издеп кайда гана барбагам, араң тапсам мен жаман, же ал жаман. Бир билгеним биз экенбиз өзгөргүч, билдирбестен бирин-бири алдаган. Өзгөлөрдүн жашоосунан өлүп мен өзүм үчүн туулат окшойм кайрадан деген ырсаптары болчу. Анан ачыктап айта кете турган болсок, адам баласы өз алдынча турмушка эгедер болгондон баштап адам издейт экен, жакын издейт экен, максатташ, тилектеш инсан издейт экен. Телегейи тегиз төгөрөгү төп адам болбойт тура. Анандыктан адам издеп кайда гана барбадык, кимди гана жандадык, кимди калтырдык, кимден калбадык деген ойдун тегеретесинде ушуларды жазганбыз. Ал эми биз экенбиз өзгөргүч, билдирбестен бирин-бири алдаган дегенге чындыгында адам баласы бирин-бирин алдап жашайт экен. Бирөөнүн көңүлү үчүн көп нерселерди кылган учурлар да көп экен. Азыр ошондой бир заманда жашап жатабыз. Ал эми өзгөлөрдүн жашоосунан өлүп мен өзүм үчүн туулат окшойм кайрадан дегеним. Биз бул турмушта агындагы, карасындагы, чаласындагы, даанасындагы көрдүк. Эгерде кайрадан ушул жашоого туула турган болсом, балким жашоомду башынан баштап буга чейинки кетирген кемчиликтеримден арылып, бир таза, аруу багытта жашайт белем деген ойдо жазылган ыры болчу. Мунун кыскача тарыхы ушундай. Жакшы. Негизи бул ырды мен да интернет желесинен көрүп, өзгөлөрдүн жашоосунан өлүп мен өзүм үчүн туулат окшойм кайрадан деген сабы мен ошол баардык мисалы коомдо болуп аткан тез көрүнүштөр, негативдер, мисалы адамдар бири-бирине жылмайбай калганы, бири-бирине мындай жардам бербей калганы, бири-бири үчүн жакшы сөз арнабай калганы, ошонун баардыгы бул акынга терс таасир тийгизгенби, же болбосо акындын ушунчалык бир тегерегиндеги адамдар ушунчалык акынды көңүлүн калтырганбы деген ойдо бир калгам да. Чынын айтканда эң катуу сокку жакын адамыңан келет дейт эмеспи? Бул аягындагы 2 сап ыр негизи жакындарга болгон бир таарынычтын айынан чыгып калган сыяктанат. Ким гана жакындарына таарынбайт. Тааныбаган адамдар кандай жакшы талаш тартыш көөнүңө салбай запкы деп да жаздым эле. Тааныбаган адамдарга ким таарынат? Тааныган адамдарга таарынасын. Анын ичинде жакынмын деп мамилелеш болуп жүргөн адамдарга өзгөчө таарынасын. Бул ар бир адамдын башындагы нерсе, ар бири жон теризинен, жүрөгүнүн түпкүрүнөн өткөргөн ушундай бир сезимдер. Жакшы. Жакшы, бизде эми акындардын жүрөгүнөн эмне чыкса, ошол баягы ырсаптар болуп айтылып калат экен да. Мунун баардыгы биздин түшүнүгүбүздө ошо жүрөктөн чыккан нерселер. Анан бизде эми ушундай жакшы болсун, коомдо бири-бирибизди көтөрөлү, барктайлы, сыйлайлы, адам эң баалуу бул адам болот. Эң чоң изилдөөлөрдү карасак, баягы адам адамдан мотивация алат деген сөздөр бар. Ошон үчүн адамдар бири-бирибизди баалаш үчүн анда сизден дагы бир жакшы бир ырсаптар болсун, ошо менен биздин программабызды жыйынтыктасак. Жолоочу деген ырымдын эң акыркы куплетиндеги 4 сапты окуй кетейин. Жарыгымды жандыралат ким менин, жалаң гана жарган аттуу түндөмүн, баардык жагым караңгылык туюлат, балким өзүм сокур болуп жүрбөйүн деп жаздым эле. Кээде биз айланам караңгы, туңгуюктамын,
көктө күнүбүз жок, айыбыз жок, жок дебесе жарык берер шамыбыз жок. Адашканга алтын казык эчтечү, алтын казык жылдызынан дайын жок, көктө күнүң айың жок деген заманда жашайбыз. Бирок күнөөнү өзүбүздөн да карап коюшубуз керек. Балким көздү чылык жумуп алып, көздү ачпай жүргөндүрбүз. Балким көкүрөгүбүз сокур болуп, айлана чөйрөдөгү жакшы нерселерди да көрө албай жаткандырбыз. Ал андыктан жалпы замандаштарыма кайрыларым, көкүрөгүбүз көр болбосун. Эң негизгиси жан дүйнөбүз жакшы нерселерге сугарылып, руханий азыгыбыз байып турсун. Ар дайым келечек жолубузда шам чырактарыбыз жагып турсун. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң ыраазычылык билдиребиз.